Siz başlayınız. Ben başlayayım. Temel Salmatovich, aytыңызчы siz. Şu 7 oktyabrda miting ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин катышуучуларынанбы, митингдин лидерлериненби, соттолуучуларынанбы, же күбөлөрүнөнбү Садыр Жапаров ушул 7 октябрда батыл кылгыла деп уюштуруучу деп уктуңузбу? Жок. Каптагайтты барымтага алгыла деп Садыр команда берген деп уктуңузбу билесиңиз? Жок. Каптагайтты барымтага кармап тургула деп звонок этти бирөөнө деп уктуңузбу? Жок. Мага ушул сизди барымтага алуу боюнча, же болбосо жанагы ушинтип коруктуу боюнча мага дооматыңыз барбы? Жок, дооматым жок. Темир Салматович, Кеңешбек Жумабаевдин сотундагы тергөөсүндө да сиз жабырлануучу катары катыштыңыз, туурабы? Катыштым. Айтсаңыз, тергөө учурунда же болбосо сот учурунда ушул ишти Садыр Жапаров уюштурган, мен менен сүйлөшүп турган деген сөздөрдү айттыбы, айткан жокпу? Жок, тергөө учурунда дагы очный ставкада дагы, кийин соттун жүрүшүндө дагы Жумабаев мындай сөз айткан эмес. Siz буга чейинки соттолуучулардын баардыгынын сотунда катыштыңызбы? 4 жылдан бери соттон чыгыпмын. Ушул соттолгон соттолуучулардын ишине, соттолгондордун кимиси ушул Садыр Жапаровдун тиешеси бар деп айтты? Жок, сотто буга чейинки болуп аткан соттордо Садыр Жапаров уюштурган же тиешеси бар деп эч бир айткан эмес. Бүгүнкү күндө кандайдыр бир боомуз бар менен кайра айтып суроону биздин сурооларды ушу протоколго жазылып калыш керек да. Садыр Жапаровду ушул ишке уюштурду деген кандайдыр бир маалыматыңыз барбы, жокпу? Бул иш боюнча кайра так электен, бул иш боюнча өзүнүн жеке менимче Садыр Жапаровдун катыштыгы бар, уюштурган Садыр Жапаров башкарган деген маалымат жок. Менде азыр Садыр Жапаров эч кандай жок. Темирбек Салматович, ошол 2013-жылы 7 октябрдагы мыйзамсыз митингдердин натыйжасында сизге болгон мыйзамсыз аракеттердин негизинде сиз ден соолугуңузга жаракат алып, же болбосо психикалык жактан, же моралдык жактан, акылдысы материалдык жактан сизге кандайдыр материалдык чыгым көзүнчө психикалык, моралдык жана кандайдыр бир жаракат алдыңызбы? Жок. Суроо жокпу? Сизде маалымат барбы, Садыр Жапаровдун ошол митингдерге тиешеси бар бекен? Ошого чейинки сиз барганга чейин маалыматыңыз жок. Кийинки суроо, мындай да, сиз кылмыш ишинин материалдары менен 4 жылдан бери таанышып келатасыз, туурабы? Бул жерде Маджиков деп соттолгон. Как раз менин клиентим болчу, эсиңизде болсо керек. Мен ошол ишти до конца алып бардым. Ошол Маджиковдун көрсөтмөсүндө мындай көрсөтмө бар да, Каптагаевди барымтага алуу бул менин идеям болчу деп жазып турат. Бакый эле жазып турат. Эсиңизде бар, Каптагаевди барымтага алуу менин идеям болчу. Мен Токсобаевга предлагать этсем, Токсобаев макул болду деген. Сиз ошол көрсөтмө боюнча, ошол фактылар боюнча жана Маджиков менен Токсобаевдин кыймыл аракети боюнча сиздин көрсөтмөңүз. Жанагы көрсөтмө боюнча эмне айта аласыз? Ал айтып коюп ачык эле, Каптагаевдин идеям кийинки суроо, анда өзү мойнуна алган үчүн Маджиков соттолуп атса, сизде маалымат же кандайдыр бир далил барбы Маджиков менен Садыр Жапаровдун байланышы? Маалыматыңыз? Кийинки суроо, ошол митингде акча маселеси көтөрүлүп атат. Акча маселеси ушул биздин 3-чү поток деп койсок, эгерде Садыр Жапаровдун ишин ушул эле кылмыш ишинде эле көтөрүлүп атат.
Siz 4 жылдан бeri азыр айттыңыз, 4 жылдан бeri эле сотто жүрөм деп. Сизде буга чейин маалымат же далил болгонбу? Ким каяктан акча алып эмне болуптур? Же ошол катышуучулар может алгандыр? Жоқ. Маалыматыңыз жокпу? Ийки суроо мында мындай. Сиз канча деген ушул сизди барымтага алган боюнча канча кылмыш иштерине катышып мына бүгүнкү күнгө жеттик. Сиздин кандай далилиңиз бар? Эмне үчүн мурдагы кылмыш иштеринде айтылбаган фактылар, айтылбаган акчалар, айтылбаган көрсөтмөлөр эмне үчүн Садыр Жапаров Кыргызстанга келгенде чыкты? Ошол боюнча кандай маалыматыңыз бар сиздин? Сиз билбейсиз. Экинчи суроо болсо бул Эмин Саламатович тактоо иретинде дагы бир жолу мына акыркы ушу 5 жылдан бери 2 жолу сот болуптур. Сарылдыкта соттолуптур да ушу митингге катышуучулар. 30га жакын, 40га жакын бала тартылып, анын бир 10 чактысы соттолдубу деп мен 17-18 соттолду да. Ошол сот процесстеринде мына ушинтип териштирүү болот да. Ийне жиңге чейин чукул. Айтпагандын баарын айтат, жаңы жагдайлар боюнча айтат, башка боюнча. Ошол иш боюнча ушул 40 бала тартылыптыр, 18 бала соттолуптур. Ошолордун бирөөнүн оозунан же болбосо мындай шыбыш катары эле ушул митингди Жапаровдор финансировать этти эле деп уктуңузбу? Жоқ, сотта айтылған жоқпын да.